жумушка биз чыгаардын алдында ошо ставка деген нерсебиз бар. Ошо ставканы алмаштырып анан чыгабыз да негизичи. Üstüne чыгабыз. Элдин баары эле көпчүлүгү сурай берет, кантип жүрөсүңөр деп. Ошо мондай ставкаларыбыз бар. Буларды бияка салып алмаштырып, анан ушу менен жүрүп кетербиз да. Муну угольный ставка дейт. Саламатсыздар, урматтуу Супер ТВ каналынын катталуучулары жана көрүүчүлөрү. Буга чейинки чыгарылыштарда да биз көптөгөн кызыктуу кесип ээлерин тартып чагылдырып бергенбиз. Ал эми бүгүнкү чыгарылышта өзүңүздөр көрүп тургандай биз жөн жеринен троллейбустун ичинде эмеспиз. Биздин кызыктуу каарманыбыз Асия Мударисова троллейбус айдап шаар тургундарын жана жүргүнчүлөрүн тейлейт. Негизи эле троллейбус айдоонун кандай кызыкчылыктары жана кыйынчылыктары бар алдыңкы мүнөттөрдө ачып берүүгө аракеттенебиз. Биз менен чогуу болуңуздар. Асия Мударисова 28 жашта. Шаар жүргүнчүлөрүн ташып эмгектенген ал айдоочу айымдардын эң эле жашы. Ал бул жумушка 21 жашынан келип, ушул жерден өмүрлүк жолдошуна жолугуп, үй бүлө күтүп, акыркы 7 жылдан бери үзүрлүү эмгек жолун ушул жерден улантып келет. Сокулук районунан болом, Вайнантановка айылынан 92-жылкымын. Быйыл 2 жылдан отузга чыккан дейм. Ошо үй бүлөм бар, жолдошум бар, балабыз бар. Жолдошум дагы троллейбуста иштейт. Чогуу барып келип, чогуу иштеп ушунда турабыз. 21 жашымда келдим. Келген себебим просто колледжди бүткөм, мындай транспортко жакын болчу да, ошого байланыштуу эле бияка кирип анан иштеп көрөлүчү деп киргем. Ушу менен айдап иштеп кеттим. Уже 7 жыл болуп калды. 21 жашымдан баштап. Жолдошум экөөбүз 1 жыл чогуу иштедик, бир маршрутта, бирок башында көп сүйлөшчү эмеспиз. Анан билбейм эмне болуп сүйлөшүп калдык, анан үйлөнүп алдык. Азыр жолдошуңуз бул жакта ушул линиядагы? Жок, жолдошум азыр башка линияда иштейт, 14-тө. Башында жаштык болуш керек, билбейм. 21 жашында иштеп жүргөндө баягы биринчи гололедтордо мынчалык коркуу сезим жок болчу. Азыр баягы уже турмушка чыгып бала болгондон кийин баягы ошо же материнский инстинктпи, ким билет, уже мындай коркуу сезим боло баштады да. Гололедтордон азыр корком. Алгач айдоочулукка деле кызыгуум жок болчу деген Асем азыркы учурда эң алдыңкы троллейбус айдоочулардын бири. Кесиптештери арасында да кадыр баркка ээ болуп, өз жумушун так аткара билет дейт чогуу иштешкендер. Жакшы эмгектенип иштешет. Ошолордун ичинен биздин Мударисова Асема бул жакка келгенде турмушка чыга элек жаш кыз болчу. Бирок ошо жаш болгонуна карабастан ушу жактын оор жумушуна тез эле көнүп кетти. Ошол жактан кандай десем, чоң мурунку бир 30-40 жылдагы иштеген кишилер менен эле кошо атаандашып эле правилаларды да туура сактайт, жүргөнү дагы так.
жакшы иштеп кетти. Андан тышкары эмне деп айтсам, ошол жерде мына бизге келгенде турмушка чыкты, балалы болду. Ошо турмушка чыгып балалы болсо дагы жолдошу экөө тең ушул жакта иштейт. Ошо кыскача айта кетсем, Асеманын мүнөзү токтоо, баардык жумушка ответственный, баардыгын өз убагында аткарганга аракет кылат. Убакытка так Асемдин айтымында айым бул жумушту аркалаганына айрымдар таң калса, кээ бирлер терс көз карашта. Көбүнчөсү эркек кишилер таң калат, чоң аталар көрүп, анан таң калып кетишет да. Сен эркек го десең кыстырбайсың, аябай жакшы айтып кеткенсиң деп комплимент айтып кетишет. Аябай жакшы да ошол моменттерчи. Кичине сүйүнүп каласың деп анан айтышат, көп киши таң калып эметишет. Башында жаңы чыгып иштеп жүргөндө аябай таң калышчу. Азыр кичине көнүп калышты. Анда кичинекей болсом керек билбейм. Үйдөн 4:30-5-те чыгып кетебиз. Анан график боюнча да 6-дан баштап 7-ге чейин парктан чыгабыз да. Анан ошо түшкүгө чейин иштейбиз, саат 2-1-ге чейин. Анан экинчи смена уже пересмен беребиз. Экинчи смена бошол саат ошо 1-2-лерде башталат, анан кечки саат 9-10-го чейин да. Эң орун деле айта албайм мен, просто жакшы көрсөң, кесепетиңди жакшы көрсөң жүрө берет экенсиң, иштеп билинбейт да. Анан ар бир жумуштун өзүнүн кыйынчылыгы бар го. Анан бул жумушта просто ответственность болуш керек. Эң баарынанчы ошо көп кишини алып жүрүш деле, пробкада деле көбүнчөсү могу гололеддо аябай эле кыйын болуп калат. Бирок күнүмдүк менен иштеп жүрөрсүң, билинбей деле кетет. Жок, көнүп деле каласың, күнүгө кылып жүргөн жумушуң. А так мындай өзү болсо биздин слесарлар келип жасап оңдоп беришет, электриктер келип бузулуп калган жериңен. Мындай майда чүйдө ошо жана штанга дейбиз, антенна сыяктуусу. Иман өзүбүз эле коюп эмете алабыз, уже көнүп калгансың. Бизде баланс болот определенный, бир айда бир баланс берет да, мисалы 150 баланс берет. Ошону эс аткарсаң, айлыгың жакшы эле чыгат. Эс аткарбасаң, анан азыраак чыгып калат да. Мен мисалы 10-дан 15-ге чейинки айлыкты алам. Күнүнө жок эле дегенде 2-3 каттам жасаган каарманыбыз алгач рульга отурган күндөрүн эстеп, буларга токтолду. Болгон. Анда эски троллейбус айдатчумун, жаңы иштеп баштап жүргөндө ошо прям советский токтоолдун ортосуна туруп калганмын да. Анан гаилер келип бузучу болушуп, алгыла деп шаштырып алып, ошо болушканда келип оңдоп жасап беришти. Ошол эле моменттер оор болбосо калган күндөр жакшы. Эң негизгиси суббота, воскресенье айдаган күндөр жагат өзүмө. Киши аз, анан транспорт аз да. Кенен кесир өзүң удовольствиең айдайсың да уже. Ошол моменттер жакшы. Эң оор күндөр понедельник, биринчи күндө эң оор деп эсептейм. Элдин баардыгы чыгат, пробкада аябай көп болот ошол күндөрү. Көбүнчөсү пробкада жана сентябрь маалында машинанын баардыгы чыгат, студенттер, школьниктер баардыгы чыгат, анан ошол пробка аябай эметип коет да, ошонусун оор деп ойлойм. Анан кыштын суугунда, кычаанын суугунда троллейбусун бузулуп калса, жолдун ортосунда калганын дагы ошо моменттер аябай оор деп ойлойм да. Мен үчүн ошолор аябай өтө оор да. Жумушубуздун оордугу негизи ошо көбүнчөсү ушундай погодада, гололед ар бир эмете оор деп эмете ойлойм ошо. Анан жүргүнчүлөрүбүздүн ар кандайлары бар, кээ бирөө позитивный, бирөө негативный дегендей. Жок, негативи азыраак да, көбүнчөсү позитивный. Кандай десем, кээ бирөө аябай сүйүнүп, эметип, сыймыктанып эметишет. Раз үйрөнүп алган турбайсың, биздин кыргыз кыздар ушинтип иштейт турбайбы деп ошентип аябай сүйүнүп кетишет да. Анан негативный дейин десең, негатив деле айтышкан деле эмес мага, эмне кыласың деп, андай болгон деле эмес. Өзү негативный пассажирлер бул жанагы всегда недовольный. Любой эмеге недовольный боло берет эмес беле. Ошо анан жумуштун кыйынчылыгы деле билбейм, айта албайм. Көнүп калгандык болуш керек. Эми бул кесипти сүйгөндөр да бар, сүйбөгөндөр да бар. Бул аял кишиге мисалы үчүн ошолор жактырып иштеген үчүн иштеп атышат да буларды. Буларга мен каршылыгым деле жок. Эркек кишилерге караганда эме болушат да, аябай көңүл бурушат. Эркектер кээ бирөө пенсионерлер деп токтобой кетишет, жаш кыздарга токтошот. Аялдар андай эмес. Эмне десем,
ар бир адамга оокат керек, аялбы эркекпи баары бир. Бул деген жумушка оң караш керек. Айына 10-15 миңге жакын айлык алган айдоочунун жумушу өзүнө жагат жана аны башка жумуш менен алмаштырууну каалабайт. Кандай гана кесип ээси болбосун, жумушун сүйө билүүсү ал жумуштун кызыктуулугун арттырат. Андыктан Асия Модарисованын ишине ийгилик каалоо менен бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз.